Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн 17 июл 2024 жыл туугандар. Мен сиздерге барыңыздар эле билген Ак Буранын боюнда жайгашкан шаарга караган Озгур айылынын дачасынан сатыла турган үй тууралуу маалымат бермекчимин. Бүтүп эле калган даяр эле үй туугандар. Анан жери өтө кеңири. Видеону аягына чейин көрүңүздөр. Бул үй көпчүлүгүңүздөргө эле жагат. Мен турган жер бул Озгур айылы. Шаар тараптан келген болсоңуздар, Озгур айылына кирип түз жүрүп келе бересиздер. Ак Бура дарыясынын боюнда жайгашкан. Ориентирде сиздер ушул жаңы түшкөн частный сары садик алсаңыздар болот. Ушул садиктин алдына келип, мына асфальт көчөгө кирип, өйдө тарапка түз 2 километр мындай аралап чыгып барсаңыздар, сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Анан Озгурдун 109 номерундагы маршруткасы бар, билесиздер. Ошол маршруткадагы мына сатылуучу үй тарапка чыгып түшөт. Ушунда жакшылап эске алып коюңуздар. Мынча түз чыгып келе бересиздер. Ориентирде сиздер ушул контейнерге алсаңыздар болот. Ушул контейнердин арт тарабында ушул даяр үй сатылат туугандар. Өтө сонун жерде жайгашкан. Караңыздар, мына алыс жактан караганда дагы өтө сонун көрүнөт экен. Ушул үйдүн варатасын ачып, бул жака түз жүрүп келе бересиздер. Сатыла турган үйдүн жери туугандар 10 соток. Кызыл китеби бар, документтери так деп ээси мага түшүндүрүп берди. Анан условияларына келе турган болсок, бул жерде свет бар. Мына мамлекет орнотуп берген столба бар, свет келген. Суу маселесине келе турган болсок, суу деле бар туугандар. О, ылдый тараптан эле тарттырып алсаңыздар болду. Анан бул үйдүн мына короосунда даяр кудугу бар экен. Мына ол жерде болсо даяр септиги бар экен туугандар. Жерин көрүп атасыздар, тегиз. 4 тарабы тең мына ушундай темир тосмолор менен тосулган, чегаралары такталган, варата дагы орнотулган. Жери 10 соток. Условияларын айттым. Анан документтери деле так экен. Бул үй тууралуу маалымат берип баштайын. Жаңы эле салынган, бүткөрүлгөн үй. Узун турасы туугандар 12ге 8 болуп калат. Пескоблок менен тургузулган, черный потолок болгон, крышалары жабылган. Мына даяр эле үй. Утепление дагы болгон экен, айнек терезелер пластик. Анан эң эле жакшы жери мына үйдүн сырт тарабы, мына жери Кудай буйруса терраса болот туугандар, караңыздар. Сонун кийин тосуп, стол, стул коюп, чай ичип, ушул жерде сүйлөшүп отурсаңыздар болот. Мына терраса болот. Анан дагы бир жакшы жерин көргөзүп коеюн. Эшикке сыртка чыкканыңыздар деле туугандар, мына ол жерден Озгур айылы, Төлөйкөн айылы деги эле шаардын бурч-бурчтары ушул жерден көрүнүп турат. Өтө сонун жер туугандар. Сел болбойт бул жерде, мына дөңсө тарапта жайгашкан. Ошол себептен бул жерде эч кандай сел болбойт. Эч камсын ой алышыңыздар болот. Бир аз эле түшүп бара турган болсоңуздар, 109 маршрутка өтөт. Ошол маршрутка менен шаардын бурч-бурчтарына жүрүп барсаңыздар болот. Озгур айылында мектеп, бала бакча, магазин, мечит бардыгы бар. Аны билесиздер жакшы эле. Мына бул септиги туугандар. Варатанын бер жагында болсо, кудугу дагы бар, көргөзүп бердим. Анан чегаралары дагы мына ушундай темир тосмолор менен бүт бардыгы тосулган. Мына жерде сырт ажатканасы дагы бар. Мына өзүңүздөрдүн столбаңыздар дагы бар экен туугандар. Үй тууралуу маалымат берип баштайын. Жалпысынан 3 бөлмөдөн турган үй. Кошумча дагы 1 комната кылып алсаңыздар болот. Ошондо жалпысынан 4 бөлмө болуп калат экен туугандар. Мына черный потолок болгон, крышасы шипр менен жабылган. Так, мына темир эшикти ачып келгениңиздерде бул эң чоң бөлмөсү. Ээси мага түшүндүрүп берди, эми кийин планировкасын каалагандай кылып бүткөрүп аласыздар, табитиңиздерге жараша. Мына киргениңиздерде бул жагы санузелдин орду болот экен, мына форчкасы деле бар экен. Бул жер ортосу холл, чай ичип, телевизор көрүп отура турган бир стол, стул коюп алсаңыздар болот. Мына төр тарабы болсо кухня, кухня эмеректерди орнотуп, сонун кылып жасалсаңыздар болот туугандар. Астылары деле толтурулган. Бул болсо балдардын уктоочу бөлмөсү, электромонтаждары деле бүткөрүлгөн экен. Мына ушундай туугандар. Бул жагы болсо мына караңыздар, ата-энелердин уктоочу бөлмөсү. Ал жактын планировкасын дагы түшүндүрүп бердим, кеңир экен. 2 эшик менен чыгып турсаңыздар болот сырт тарапка. Мына бул экинчи эшиги. Анан ал жерде кошумча дагы курулуш иштери бар экен. Кийин тосуп, мына фундаменттер даяр экен, тосуп, өзүнчө бир чоң бөлмө кылып алсаңыздар болот, гостиный болот. Варианттары көп. Мына атайын фундамент дагы куюп коюптур туугандар. Мына нар жагы болсо жайыт, кийин уй, кой,
ток, индюк багып, кошумча бизнес кылсаңыздар болот туугандар. Өтө бизнеске ылайыктуу жер. Абасы таза, тынч, кадимкидей шамал жүгүрүп турат. Анан жакшы жери панорамный вид. Шаардын бурч-бурчтары, Озгур айылынын бурч-бурчтары бүт бардыгы ушул жерден көрүнүп турат туугандар. Анан баасы жана рейс номери болсо ушул видеонун экранында жазылган. Кийин өзүнө чаласыздар, келип көрүп дагы да бир толук маалымат аласыздар. Мына ушундай көрүнүштө туугандар. Документтери так, жер 10 соток. Эми туугандар, барыңыздарды кызыктырган ушул сатылуучу үйдүн баасын айтайын. Колдон келишинче маалымат бердим. Шаарга 10-15 мүнөттө жетип каласыздар. Бул жер деле уже шаарга өткөрүлгөн. Билесиздер. Баасы болсо 4 миллион 700 миң сомго бааланды. Анан ала турган реальный адам болсо дагы түшүрүп берет деп атат ээси. Түшүрүп берет экен, жакшы эле. Анан кимиңиздердин шаарда квартираңыздар болсо, ээси менен сүйлөшүп, акчасын келишип алмашып алсаңыздар дагы болот экен. Барыңыздарга ийгилик, колдон чарбаңыздар. Локациясы өтө сонун, тынч, панорамный жерде ушул үйүбүз жайгашкан туугандар. Мынакей.